Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Assalamu alaikum hurmatlı musulman bir tuğandar. Biz hazır beyiş siyaktуу bolgon köktөм tala ушундай bir кооз жерде турабыз да. Мына ушундай bir кооз жерди көргөндө биз о бейиш сыяктуу жер экен го деп айтып калабыз да. Бирок бул дүйнөдө бар нерселер бардыгы бейиште болушу мүмкүн, бирок бейиште бар нерселер бул дүйнөдө жок. Мына ушул бейиштин өзгөчөлүктөрүнөн мен 3 өзгөчөлүктү айтайын. Биринчиси, бейиште адам баласы түбөлүктүү болуусу. Бул дүйнөдө адам баласы кандай жашабасын, мейли бай болсун, мейли кедей, мейли падыша, мейли хан кандай болбосун, бул дүйнө менен бир күн кош айтып кетүү бар. Бирок адам баласы качан бейишке кирсе, бейиште түбөлүктүү калат. Бейиштен чыкпайт. Бул биринчи өзгөчөлүк. Ал эми бейиштин экинчи өзгөчөлүгү болсо, биз бул дүйнөдө дарат алабыз, намаз окуйбуз, кайрымдуулук иштерди жасайбыз, бирок Аллах Тааланы көрбөйбүз. Бейиштин экинчи өзгөчөлүгү, бейишке барган инсан Аллах Тааланы көрүүсү. Кандай бакыт, Аллах Тааланы көрүү, кандай керемет, кандай рахат, кандай бактылуулук. Ал эми бейиштин үчүнчү өзгөчөлүгү болсо, ар бир адам өзүнө жараша кайгысы бар, капасы бар, күйүтү бар, проблемасы бар. Бирок бейиште адам баласында проблема болбойт. Кайгы, күйүт болбойт. Бейиш рахат. Күндөн күнгө адам баласын жашоосу ушундай рахатка айланып, чыныгы түбөлүктүү жашоо, чыныгы бактылуу жашоо мына ушул бейиште болот. Аллах Таала бизге ушу бейишке татыктуу болуп жашаганга мүмкүнчүлүк берсин. Ар бирибиз бейишке татыктуу болуп, амал кылып, бейиштик болуп жашаганга Аллахым насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.